Ассаламу алейкум. Карамжайдын ак калпагындагы 2025 жылы тигилген көчөттөр. Булар февралда эгилген. Булар февралда тигилген, ну? Февралда эгилген. Эгилгенде 40тан 40 кылган. Кийин июнда зелен обрезка болду. Июнда ошол жерден Июнда. кесилди. Нерден 40кан видеобуз да бар биздинчи. Ылдый мына. Бүшүр чыгарттыр, бүл бүшүр. Үстү келип туруп, мынабы август айларында акырларынан дагы үстүнөн кыркылды. Мынабы толугу менен мөмө бияктарына толуп кетти да. Август айында суюлтулду да, соночу Ашык шашактары алып туруп, мыналар мына кыркылбады. Мыналар кыркылды. Мыналар кыркылды. кыркылып турат да. Жок. Кыркылып турат. Мына барды кыркылып турат. Уштары эме болгон, чымчылган да. Уштарын кайтарылган. Ошонун жыйынтыгында мынабы сонун мөмөгө жатыптыр да. Азыр биздин биринчи катабыз эме болуп атат. Көчөт эгип туруп 60тан 40га ошоюнча шагын өйдө көйргөндө мажоритал болуп туруп, мына уштар ийилип жатып калып атат да. Бул өзүнүн күчү менен основной мөмөнү ылдыйга коюп коет азыр. Эртең буларды дагы анча-мынча шактарын суюлтуп, сонун мөмөгө жаткырсак болот экен да. Маны көрсөңөр болот маны. Аябай сонун мөмөгө жатып формага. Мөмө ылдыйдан баштап болуп келген. Данияр ушул сенин немең окшойт да, почеркиң окшойт мына. Жок, Астандык экенбиз. Мына сеники окшойт. Мен видео тартпайчы өзүм. Маныкы. Бул жерде Жебасрет, ошондой эле Магадар, Микада деген сорттор. Февралда тигилген болсо 10 айдын жүзү болуптур да. Кийинки жылга мында балким 2-3 килограммдан алышы мүмкүн. Жарышы, кетти. Достор, сен калып кеттиң, Достор, сен калдың, Башына кийим биринчи жетиш болду. Дастан, сен калдың, Быйыл жүктөм жакшы экен. Мөмөсү жакшы экен быйыл. Эгерде Кудайым жакшы шартынан берсе, быйылкы жылдагы өркүн түшүмү жакшы болчу да экен. Бул жер деңиз деңгээлден 550 метр бийиктикте турат. Бул жерде апрелдин этеги, майдын башында үрүп бышат. Баарын өскөнү бирдей. Бул жерде бүт бардыгы эртеги сорттор. Май айында, майдын 5-ине чейин бул Бишкектин же Казакстандын же Москванын базарларына буюрса жетип барат. 5-3 абалында тигилген. Тамчылатып сугаруу менен сугарылат. Ар бир 30 метр жерден бөлүнгөн. Ортодо трассасы жүздүк менен тартылган. Астындагы тартылган шлангасы 16 мм ичке шланга бар. Ортодон бөлүнгөн шлангалары мына ушул 65 менен тартылган. Ортосуна кулпмай тигилген.
жігіттер сүріпке түшіп атышат. Бұл жігіттер августта келіп бұтап кетішкен. Қанша саатта бұтадыңар? Bir ayda qayсы. Резілі? Мына тоғалар, бақтың башына чейін келдік. Бақтың авалы мына ушундай ең сонун жогорку деңгээлде караган. Чындыгында профессионалдуу карап тур. Ең жақсы жерін тартабыз да бізде видеогачы. Бул жерде жаман жери жок го дейм, баары бирдей эле экен. Екен бул эми алдыңкы бактары. 1, 2, 3, 4, 5. Баштайм саласың. Баштадың? Достор, мынакей быйыл февралда, февралдын аяктары, марттын баштары бул жерге Жебасрет сортундагы ушул сорт тигилген. Мына тигилгенде 40 сантиметрден кыркылган достор. Кыркылды. Кыркылгандан кийин майдын аяктары дагы мына шактардын көбөйтүүгө упырды дагы кеңирээк кылууга кыркылган зеленый обрезка. Анын дагы видеосу бар. Аны кырктык. Андан кийин август айларынын аяктарына келип туруп суюлтуу иштери болду, анан учунан кесүү иштери болду да. Ошонун негизинде мына ылдыйдан баштап өмө бүчүрлөргө жаткан да көчөттөрчү. Ылдыйдан толук өзүн көтөрүп отурган эмелер пайда болгон бүчүрлөрчү. Бул Жебасреттин бүчүрлөрү кичинераак болот экен. Менден карагандачы. Ылдыйдагы Магадор сорту да. Биз жаштыгыбызда мындай нерсени алып алып жечү элек да. Туугандар, тамыры Мераблан, үстү Жебасрет, ошондой эле Магадор, Микадо деген сорттор. Жерде бушар сортторго басым жасап атабыз. Азыр көчөтү тигилип атат, көчөтү бар. Алып тиксеңиздер болот. 1 жылда буюрса түшүмдү берет. Тынчаман болуңуздар туугандар. Биз бир катар өзүбүз берген көчөттөрдү карап, оорусу барбы, жокпу, буталганы кандай, буталгандан кийин кандай өстү, канча жүктөм койсо болот, көтөрө алабы, көтөрө албайбы, шамалга сынып атабы, сынбай атабы, бир катар текшерип карап жүрөбүз. Сиздер менен Багыстар Кыргызстан каналы болду туугандар. Тынчаман болуңуздар, багыңыздарга Кудайым берекесин берсин.